Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Бүгүн биз кайрадан кезектеги онлайн брифингти Ош облусундагы штабтан түз эфирде сиздерге алып берип жатабыз. Биздин бүгүнкү түз эфирде сиздер Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынан, Коомдук биринчи каналдын Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак телеканалдарынан, ошондой эле ЛФМ радиосунан, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ радиолорунан жана YouTube'дагы Элтер маалымат каналынан, Facebook'тагы МТРК Элтер баракчасынан дагы сиздер бүгүнкү биздин брифингти түз эфирде күзөтүп бара аласыздар. Бүгүнкү 29 мартка карата Ош облусунун аймагындагы өзгөчө кырдаал жана Ош шаарына, Кара Суу, Ноокат райондоруна киргизилген өзгөчө абал боюнча айта кетсеңиз, кырдаал кандай, канча мыйзам бузуулар болду, негизинен бүгүнкү күн кандай өттү? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Негизинен эле Ош обласына караштуу Кара Суу районунда, Ноокат районунда жана Ош шаарыбызда, деги эле башка райондордо негизи коомдук саясий кырдаал туруктуу өттү. Күндөн күнгө бул илдеттин коркунучу чоң экенин калк тараптан дагы түшүнүү болуп атат деп эсептейм. Анткени кече айтканбыз, 45 мыйзам бузуучулук болуп калды, коменданттык сааттын убактысын бузган, мыйзамды бузган деп. Ал эми кече 29-уна карай түнү, 28-ден 29-уна болгону 27 адам болду. Алардагы айрымдары кечигип калган, убагында үйүнө жетем дегендер, же болбосо билбей бир айылдан экинчи айылга өтөм деген гана случайлар болду. Олуттуу мыйзам бузуучулук жана олуттуу кылмыш катталган жок. Жалпы Ош областынын аймагындагы жана Ош шаарындагы криминогендик, социалдык, коомдук тартип көзөмөлдө. Рахмат. Анда биздиге атайын байланышып, өздөрүнүн суроолорун узаткан жарандардын суроолоруна өтсөк, алгачкы биринчи суроо бул: саламатсыздарбы, мен өзүм Бишкек шаарында жашайм, апам көз жумгандыгына байланыштуу Ошко келгенмин. Үй бүлөм Бишкекте 27 мартка карата билетим бар болчу, кырдаалга байланыштуу ал жарабай калды, сураны кайра кеткенге жардам берсеңиздер дейт. Кече дагы ушундай суроолор келген. Албетте биз сизден кечирим сурайбыз ушундай кырдаал түзүлгөнүнө. Эми дүйнөдө биз Кыргызстан эле эмес, көрүп турасыңар, 180ден ашуун мамлекет ушундай чектөө, эң алгач ушул бири-бирибизге болгон контакт, медицина, СЕС кызматкерлери белгилеп кеткендей, өтө аз санда сүйлөш жүргүзүп, өз аз санда бири-бирибиз менен алака түзсөк деген чектөө бар. Ал эми сиз Бишкекке күндүзү мыйзам чегинде кетсеңиз болот. Бишкекте деле ушундай бир мыйзамды бузбай, ошол жерден Бишкек шаарында пропискаңыз болсо, бул жерден биз сизди күндүзү жардам берип чыгарып коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн Ашырбаев деген бул жерде атайын ошо маалымат борборунун жетекчиси отурат. Ошонун телефону менен байланышыңыз, биз буну сиз менен жеке сүйлөшсөк. Жана ушундай учурлар болуп калат, ыңгайсыз маал болуп калат. Ушундай чыксаңыздар болот. Биз бирден сүйлөшүп көрөйлү. Биз ошо мыйзамды өзүбүздө ошонун алкагында жардам беришке аракет кылабыз. Рахмат. Кийинки суроо бул Ош шаарынын тургунунан келиптир. Мен сиздерден жардам сурайын дедим эле. Квартирада жашайм, турак үй жайым жок. 4 бала менен кыйналып жашап жатам. Сиздерден кандай жардам болот, жардам көргөзө аласыздарбы деп суроо узатыптыр. Ооба, мындай учур болушу мүмкүн. Урматтуу жаран, бул боюнча биз кече да айтканмын, жалпы жерлерде иштеп аткан айыл өкмөт, кварталдык комитеттер, ушуларга кайрылсаңыздар. Биз дагы мындай маалымат борбор
маалымат борборунун телефондорун жарыяладык. Ушул өзүңүздүн жашаган даректерди айтсаңыз, биз жиберсек, толук кандуу кабар алып, бири-бирибизге азыр ушундай бир кол сунап турган мезгил келип атат. Будан четке какпайбыз, албетте ушу мэрия тараптан болобу кабар алат деген үмүттөмүн, биз тапшырма беребиз. Рахмат. Кийинки суроо. Эртең менен Бишкектен балдарым ноокатка жолго чыкканы жатат. Кызымдын 10 айлык баласы бар. Кеч 20:00-дөн кийин ошко жетсе, ноокатка кире алабы? Деги эле тоскоолдуксуз жеткенге болобу? Кантип мен кыздарымы үйгө ноокатка жеткизсем деп калтырып суроо. Бул жерде эми коменданттык сааттын режимин бузбоого чакырмакмын. Күндүзгү маал боло турган болсо, анан жана карантиндин талаптарына дал келип жол бере турган болсо, биз күндүзгү маалда жардам бере алабыз. Ошондой сунушту айтып болчумун. Коменданттык саатты жалпы эле жарандарды бузбоого чакырмакмын. Рахмат. Кийинки суроо дыйканчылыкка байланыштуу экен. Дыйканчылыкка алып кетип жатат. Балары бар эле, оштон чыгарбай койду. Фуркат жакта жерим бар иштеткени. Мен кантип чыга аламын дейт. Кече дагы ноокаттан атайын ушу бал кооператив деп коет экен, коомунун мүчөлөрү бизге байланышка чыккан болчу. Биз алар менен бир 4 өкүлдөрү менен Алай, Ош, Өзгөн жана ноокаттын өкүлдөрү менен бул жерде кеңешме өттүк, бири-бирибиз менен байланышып, кандай маалда, кандай учурда биз сиздердин ошол бал челектериңерди убагында жер-жерине жеткизип алыш үчүн шарт түзүп бере алабыз. Биз буну бекиттик, ошол кооператив коомго чыксаңыз, булар азыр коменданттык саатка, бүгүнкү кырдаалга дал келе турган бир мындай программанын үстүнө иштеп атат. Бүгүн эртең ошол бал челектериңерди тоскоолдуксуз жер-жерлериңерге жеткизип ала турган шарт түзүлөт. Биз ага тоскоолдук бербейбиз. Болгону ошо карантиндик, санитардык абалды биз толук сакташыбыз керек болот. Бул жарандын жери бар экен, кошумча баларысы бар экен Фуркатта. Өзү Ош шаарында турат экен да, мен чыгып барып келе аламбы дейт. Жер мына тала жумуштары боюнча такыр чектөө жок. Барып жумушун кылып, талаада бир гана жери, ошол контакт талаада дагы коомдук жайларда контакт болбой, тала жумуштарын жасай берсин. Маселе жок, бул боюнча дагы акырында кайрылып кетейин деп атам, тала жумуштары. Рахмат. Кийинки суроо. Мен өзүм дарыгермин, бирок пропуск жок. Биз дагы үйдөн барып келип иштеп жатабыз. Жумушка тоскоолдуксуз посттон өтүп жатам. Балам ноокатта Төлөс айылында эле ооруп жатыптыр. Посттордон кантип өтүп барып келе аламын деп суроо узатып жатат. Өзү дарыгермин деп айтып атса, бул киши бизге караганда тетирисинче жакшыраак билиши керек, карантиндик, санитардык абалды. Бул жерде ал кишинин кесипкөйлүгү керек, муктаж доктурларга, бүгүнкү күндө врачтарга. Ал эми баласы ооруп аткан болсо, кеңеш бербейт болчумун барганы. Ал жерде деле доктор, врачтар бар да жер-жеринде баласы. Ошо жерге кайрылса жакшы болмок. Кече айтканбыз, үй бүлөлүк дарыгерлерге. Анан бир серьезнөөк маселе болсо, анда бул жакта маалымат борборуна чыкса, биз дагы буну уюштуруп аракет кылсак. Рахмат. Кийинки суроо Ала Бука районунан узатылыптыр. Саламатсызбы? Мен Ала Бука районунан жазып жатам. Ошко турмушка чыккам. Ата-энемдин үйүндөмүн, төрөтүм жакын. Бул жакта ден соолугума байланыштуу дарыгерлер төрөт албайбыз деп жатышат. Ош шаарына барсам болобу? Посттон кантип өтөм дейт. Бул деле ушундай эле суроо. Бул деле ушул коменданттык сааттын, бүгүнкү күндө санитардык абалдын, карантиндик абалдын режимин бузбай, күндүзгү маалында келсе, биз ушул маалымат борборуна өзүнүн анкетный данныйларын ташса, биз жардам беребиз. Доктурга апарып, роддомго, бул чектөө жок бул жерде. Рахмат. Ноокат районунан кийинки суроо. Биз ынтымак айыл өкмөтүнө караштуу Каримберди айылында жашайбыз. Айыл өкмөттө иштеген адамдар, айыл өкмөттө дейт, мамлекеттик кызматкерлер экен демек. Картошканы 40 сом, пиязды 25, кумшекерди 60 сом, ундун кабын 1700 сомдон сатып жатат. Акчасы жоктор эмне кылат дейт. Айыл өкмөттө иштеген адамдар деп баса белгилептир. Бул кандай? Бул боюнча биз
бул жаран кайрылган боюнча тактоо жүргүзүшүбүз керек. Анткени губернатор тараптан, мэрлер тараптан бул бааны көтөрбөө боюнча конкреттүү түрдө тапшырмалар коюлган. Эми бул жерде кайрылып кете турган жагдай бул ошол соода сатык менен алектенген жарандарга, мындайча айтканда коммерсанттарга да айтып койгум келет, ошо дүкөндүн ээлерине, продукт ташыгандарга элге кол сунушубуз керек бүгүн. Бааны завышать этпешиңиздер керек. Тетирисинче ушул жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн айрым жерлерде ушул кол сунуп, өзүнүн баасында силерге дагы ушерп кетпеш үчүн өзүнүн баасында беришиңиздер керек муну. Бул багыт боюнча биз текшерүү жүргүзөбүз. Эгерде атайлап халкка ушундай айыл өкмөттө да атат, айыл өкмөттө отуруп алып ушундай бааны бийиктетип сатып аткан болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эскертип койгум келет. Рахмат. Мен Ош шаарында Тешик ташта картошка, пияз сатам. Аравандан посттон пропускаңар жок экенде өткөрбөй жатат. Иштеген жерибизден справка бар. Кече пропуска алалы деп барсак, пропусканын силерге кереги жок. Иштеген жериңерди тастыктаган справка менен өтсөңөр болот деди. Бирок Аравандын постунан өткөрбөй жатат дейт. Аравандан булар азык түлүк алып келет экен, пропуск жок деп өткөзбөй жатат деп сурообуз атат. Бүгүнкү күндө жүздөгөн атайын овощ, фрукт саткан, тер жемиш, уун, азык түлүктү жеткизген автоунаалар тоскоолдуксуз өтүп атат. Бул кайрылган жаран деле ошондой эле өтүш керек. Пропуск суралбайт ал жерде. Кандай автоунаасы болсо дагы Ошко, Оштон кайра Араванга ушундай бир азык түлүк ташып аткан болсо тоскоолдуксуз өтөт. Эмне себептен бул жаранды тосуп атканы тууралуу биз тактайлы, борборго ошол телефондорун өзүнүн данныйын берип койсо. Рахмат. Мен эртең жайлоого малдарымды айдап чыгышым керек болчу, Кара сууда жашайм. Эмне кылсам болот, кандай жол жоболору бар жана кимге кайрылам деп суроо узатыптыр. Бул жылдагыдай эле, адаттагыдай эле айыл өкмөт, ошол жайыт комитети менен малы бара турган кайсы жайлоого барса, ошол жайлоонун жайлоо кайсыл айыл өкмөткө караштуу болсо сүйлөшүп бара берет. Коменданттык саат жок жака жайлоого айдаган болсо түнү жүрө берет. Ал эми коменданттык саат болгон жерлерде малын күндүз айдаса. Азыр жолдор деле бош, автоунаа. Бу жерде маселе жок, жайлоого кете берсин. Бир гана жери жалпыбызга мындай мээбизге куюп алышыбыз керек болуп атат. Мен бүгүн ошол санитардык, карантиндик нормаларды сактап атамбы? Ушул эле чектөө бар чындыгын айтканда. Жайлоого мал ал бүт эле жарандар мен акырында да кайрылып кетем. Кете берсин, барсын, жайлоолорго барсын, малын карай берсин, кече да айтканбыз. Рахмат. Тоң районунда менин картошкам бар дейт, өзүм Ош шаарында турам. Сакталып турган ал картошкаларымды Ошко жеткизүүдө кандай жол жобо менен алып келе алам деп суроо узатып. Эми Ош областында картошка өндүргөн ишкерлер толтура, чынын айтканда. Чоң Алайдан, башка жерлерде деле картошка өрөт. Андан көрө ошо Тоң районунда болсо, ошол жерде деле уюштура берсе болот да. Тоң районуна барып, картошкасын казып, ошол жерде дүкөндөргө тапшырып, керек болсо ушул жерде картошкам бар мынча тонна деп, ошол жерде өзүнүн представители менен деле акчасын алдырып, банк аркылуу салдырып туруп, картошкасын ошол жерлерге деле сатсын. Бүт жерде деле кереги тиет да бул. Рахмат. Андан сырткары коомдук активисттер, жарандар ушул социалдык тармактар аркылуу өздөрүнүн жасап жаткан мондай кайрымдуулук иштерин көргөзүп атат да. Мисалы, азык түлүк жеткизип берип, үймө-үй алып барып берип атат да. Булардын эл менен байланышы, контакт болуусун кандай алдын алуу керек? Же болбосо буга атайын бир өзүнчө жол иштелип чыкканбы? Булар жолукканга болобу негизи? Кайрымдуулук жасаган инсандар. Ооба, көрдүк, айрым жерлерде ошол портерлер менен барып, бир пакеттин сетканын ичине бир күндүк, болбосо 2 күндүк ушундай азык түлүк салып берип атат. Ош областында, Ош шаарында мындай учурларда биз буларга рекомендация берип атабыз. Ошол карантиндик норманы строго карашыңар керек. Ошол машина азык түлүк салып атканда буну дезинфекция кылып машинанын ичин. Анан
айылдарга барганда өкүлдөр чыгат. Мо үйгө барыш керек деген ошол азык түлүктү өкүлдөр алып кирип берип атат. Атайын жана мас халаттан медициналык халат менен кирип атышат да. Мындай мурдагыдай катар тизип алып, бирден сетка менен карматып, ал нормага жол бербейбиз, андай болбой эле турат, андай учур жок азыр. Ошо сунуштайт элем, ушундай кайрымдуулук көбүрөөк болуш керек. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, ошо элдердин ыраазычылыгы үчүн. Ошол эле учурда ушуну эске алсаңыздар, карантиндик, санитардык абалды толук положениясын биз тутунушубуз керек. Эң максатыбыз ушул болуп атат. Рахмат. Анда сизге эркин микрофон, биздин жарандарга өзгө чабал киргизилген кара суу, ноокат жана Ош шаарынын тургундарына өзүңүздүн кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Урматтуу Ош областынын Кара Суу районунун жана Ноокат районунун жана Ош шаарынын тургундары, дегеле бизге меймандар, дегеле атуулдар, жарандар, кыргызстандыктар, күнүгө буну кайталайбыз. Өзүңүздөр деле уже түшүнүп калдыңар. Бизге келген маалымат, биз өзүбүз текшерген учурларда квартираларда бала бакыраңар менен ошо санитардык абалды сактап атканыңарды көрүп атабыз. Ушуну тутунгула. Биз түшүнөбүз, ыңгайсыз учурлар болуп калып атат. Мурдагы салт болуп калгандай, мурдагы көнүмүш жашообуздай мээбизге туюлуп калгандай тала түзгө чыгып, эшикте кеңири басып жүргөн мезгил келет. Азыр сабыр, кичине чыдай турсак, бул күндөр да өтүп кетет. Эң алгач биз үй бүлөбүз, өзүбүз, айылыбыз деп айтканбыз, районубуз, жалпы мекенибиздеги саламаттык жөнүндө ойлонсок. Ал эми кайрыла турган мазмундуу суроо бүгүн ошо тала жумуштары башталып калып атат. Тала жумуштарына чектөө жок. Ошол нормаларды сактап, тала жумуштарды жерлерди айдатыш керек. Арыктарды чабыңыздар, көпчүлүк болбой, эми акырындык менен техникалар иштеш керек болот жерлерде. Ал эми жайыт, жайлоо маселелери боюнча дагы айтып кетейин. Жайлоолорго малдарыңарды малчылар менен, жайыт комитети менен, айыл өкмөттөрү менен буну уюштурушуңуздар керек. Тетирисинче шаар жерлеринде, жерлерде мал калбай жайыт жайларга кетиш керек болот. Бул боюнча тоскоолдук чектөө жок. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматовичтин онлайн брифингине күбө болдуңуздар. Биздин түз эфирде күн сайын сиздер ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынан, Коомдук биринчи каналдын Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ телеканалдарынан, ошондой эле ЛФМ радиосунан, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкел ФМ радиолорунан, ЛТР маалымат YouTube каналынан, Facebooktагы ЛТР МТРК баракчасынан дагы онлайн көрүп уга аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.